Аюп аттуу адил адам колунда болгон бардык байлыгынан айрылганда, мен бул дүйнөгө жылаңач келгем, жылаңач кетем. Берген да теңир, алган да теңир. Теңирдин ысымы даңкталсын деп айткан экен. Бар байлыгынын баарынан айрылганда да Аюп күнөө кылган жок. Кудайга акырат келтирген жок деп ыйык китепте жазылат. Жашоодо байлыктан, көзгө көрүнгөн нерселерден кымбат болгон баалуулуктар бар. Байлыктан эмес, ошол баалуулуктардан айрылып калуудан сактаналы. Бир жолу Ыйса элди окутуп жатып, байкагыла, дүнүйө кордуктан сак болгула. Анткени адамдын өмүрү байлыгынын көптүгүнө көз каранды эмес деди. Анан аларга үлгү насаат аңгеме менен сүйлөдү. Бир бай адам талаасынан мол түшүм алат. Ошондо ал минтип ойлонот. Түшүмүмдү жыя турган жер жок. Эмне кылсам? Мындай кылайын. Кампаларымды бузуп, чоңураак кылып салайын да бүт түшүмүмдү жана бардык байлыгымды ошол жерге жыйнайын. Анан өзүмө, жаным, сенде көп жылдарга жете турган байлык бар. Эс ал, ичип же, көңүл ач деп айтайын дейт. Бирок Кудай ага акылсыз, ушул түнү жаның алынат. Ошондо сенин жийип койгондоруң кимге калат деп айтат. Өзү үчүн байлык жыйнаган, бирок Кудайдын байлыгы менен байыбаган адамга ушундай болот деп айткан экен. Аюп үчүн Кудай алдында күнөө жасап албоо баалуу болгон. Жогорудагы бай адам жанынын камын ойлобогондугу үчүн айыпталып жатат. Эң биринчиден жандын камын көрүү керек болчу экен. Дагы башка жердик байлыктардан баалуу турган көп нерселер бар. Ошолорго көңүл бөлүп, чыныгы кубанычка ээ болуңуз.